Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Уктай элек болгон бир туугандарга ыраазычылык билдиребиз. Бизде атайын ушул темабызга күбө болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйүү темасындагы Фархат ажынын айтып аткан ушул сөздөрүнө кунт коюп уккандарга Алла Таала силерге береке берген болсун. Бизге ушул темабызга байланыштуу өзүнүн оюн билдирип, бизге маекке кошулган мыктуу ажыны студияга кош келипсиз деп айтмакчыбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум. Бүгүнкү күнүңүз кандай өттү? Орозоңуз жеңил эле болуп атабы? Алхамдулилlah. Бүгүнкү күн уйку, анан ачкалык, кайра уйку, ачкалык, кайра уйку, ортосунда намаз окумай. Демек, биз Рамазанда жыргалы да биз эми ушу Рамазанда жыргап алыш үчүн күтөбүз да, уктап алыш үчүн, эс алып алыш үчүн күтөбүз да Рамазанды. Бирок түндү өзүңүздө байкап тургандай, түндү ошол буюрса элге кызмат кылып, ислам динин пайгамбарыбызды танытууну ниет койдуңуз. Кыйраткансыз. Биз ошол Фархат ажы менен бир сааттан бери, бир сааттан ашык пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү кантип арттырабыз? Пайгамбарыбызды кантип туура сүйөбүз деген темада сөз кылып жатабыз. Өзүңүз дагы бир сааттан бери байкап турсаңыз керек. Сиз эмне дей аласыз? Пайгамбарыбызга сүйүүбүздү кантип билдиребиз? Мен такыр ушул темага таң калам өзү. Бизде пайгамбарды сүйүү керек десе, бир да мусулман сүйбөш керек дебейт. Бардыгы сүйүш керек дейт. Кантип сүйүш керек? Бул чоң проблема. Балким алымдарга оңойдур. Алар билим алган. Жөнөкөй инженерге, жөнөкөй журналистке, жөнөкөй айдоочуга пайгамбарды сүйүү маселеси кандай чечилиш керек? Бул чоң проблема. Сүйөсүм десе сүйөм дейт, сүйүүгө милдеттүү. Бирок прикладдык мааниде кантип уюштурулат? 14 кылым мурда жашаган адам башка элден, башка чөлкөмдө, башка тарыхый шарт, башка экономикалык формация, башка маданият. Анан ал кишинин башкалардын сүрөттөрүн көргөнбүз жок дегенде түспөлүн билебиз да, мындай. Ал киши жөнүндө такыр жанагы эмени гана эске албаганда, сахабалардын эскерүүлөрүн эске албаганда, башка мындай элестетүү да мүмкүн эмес. Анан ар кимдин деле түшүнө кире бербейт. Мындай түшүндө көрсө да көрүп, кантип сүйүү керек? Бунун аткаруу техникасы кандай? Аны үчүн сыйраны түшүнүш керек деп ойлойм мен. Өмүр байын окуш керек. Сыйраны түшүнүш керек. Бекеринен Аллах субхану ва таала сүйүктүүм деп айтпайт. Аламдардын жаратуучусу, падышасы, аламдардын рызкы берүүчүсү өзү суктанып сүйүктүүм деп атат. Эмнеге? Демек бир нерсе бар да бул кишиде. Ооба. Эмне бар бул кишиде? Муну сыйрадан табабыз. Сыйраны терең изилдеп, ошол доорго кирип, ошол доордо акыбалды түшүнүп, бул кишинин кылган эмгегин ине жибине чейин түшүнгөндө, бул кишиге урмат сыйып пайда болот, ал сүйүүгө айланат. Мен жөнөкөй журналист катары мен ушундай түшүнөм. Жөн эле үстүртөн мен пайгамбарды сүйөм, плакаттарды жазып, сүрөттү тартып, китеп чыгарып. Китеп, менимче бул балки мен болсун, жүрөктө болсун, биз аябай кубанабыз. Бирок чындыгында прикладдык чечим ушундай болсо керек деп ойлойм. Туура эмес болсо устаз оңдойт. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сыйрага кирмейинче түшүнгөн эмес экенмин. Өтө көп сүйлөгөнмүн пайгамбарыбыз жөнүндө. Хадистерин айтчумун ар жерде. Мен сыйрага киргенден кийин өтө этияттык менен сүйлөп калдым. Өтө этияттык менен хадистерди да чектелүү гана хадисти сүйлөйм. Бирок оюмда дайым пайгамбарыбыздын образы, анын кылган иши. Муну кандай кылды, муну эмне кылды эле, муну кандай кылды эле. Маалымат пайда болгондон кийин ал киши жөнүндө ойлоно баштайт экенсиң. Анан урмат пайда болот экен, анан мухаббат пайда болот экен. Фархат ажы ушул муктуу ажы сөзүнө ойлонуңуз. Мен ажыга кошулам. Биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таанымайын, түшүнмөйүнчө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүнүш керекпиз. Түшүнүү бир гана окуп коюп, мындай болгон экен эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыйратын окуганда, өмүр байын окуганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында болуш керек. Ар бир жашоосунун ар бир секундасында, ар бир минутасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоо болуш керек.
ал жашаган, алейхиссалам жашаган мезгилде кошо жашаш керек. Түшүнгөндө сиз айткандай урматсыз пайда болот, мухаббат пайда болот. Аллах эмнеге? Аябай жакшы айттыңыз. Аллах субханаху ва тааля пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйүктүм деди. Эмнеге сүйүктүм деди? Себеп Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: Ey Muhammed, sen albatta eng jog'oru kulk münözdün eesisin de aytadi Peygamber. İnneke la'ala hulukin azim. En çoğun. En qoz. En qoz. Özü kulk münöz. Ahlak degen, emne degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahlak bolup eseptilet. Oşol sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Menin tarbiyamdı Allah Taala berdi deydi. Jana bul tarbiyam en sonun boldu deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Adamdı bul жашоодо адам кылган эмнебиз негизи? Кулк мүнөз эмеспи? Азыркы жашоодогу көйгөйлөрдүн бардыгы адепсиздиктен болуп атат. Ажике. Ошондой. Ахлаксыздыктан болуп атат. Ошондой. Деградация болуп атат. Коомдо деградация. Эмне? Бүт нерсе адепсиздиктен. Биз имансыз деп айтабыз. Имансыздык деген мааниси иманы бар, бирок адепсиз. Биз бир адамды чыгып алып туруп, бул адам имансыз деп айта албайбыз. Мен мусулманмын деген бир кишиге чыгып алып туруп, сен имансызсың деп айта албайбыз. Укугубуз жок. Адепсиз. Ахлак жок. Эмнеге? Себеп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды окуган эмес, түшүнгөн эмес, сүйгөн эмес. Маселе ошол жерде жатат. Бирок бир тартип бар, туурабы? Ал тартип эмне? Ошол сүйүүнү көрүш керекпиз биз. Жок дегенде бир маяк болуш керек. Жашоодо бир маяк, маяксыз жашоо болбойт. Бир маяк, маяк эмне? Сахабалардын сүйүүсү. Мисалы Абу Бакыр Сыдык радиаллаху анху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүйүүдө эң чоң көрүнүктүү мисал Абу Бакыр Сыдык. Абу Бакыр Сыдык Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал жөнүндө айткан: эгерде бул жашоодо Алла Тааладан башка бирөөнү мага дос кылып алуу мүмкүнчүлүгү берилген болсо, мен Абу Бакырдан башкасын дос кылбайт элем дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мечиттин баягы Масжиду Набависи мечитинде эшиктердин баардыгы жабылсын, бир гана менин эшигим менен Абу Бакырдын эшиги ачык калсын деп айткан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эң жакшы түшүнгөн пайгамбарды ким болгон? Абу Бакыр Сыдык болгон. Ошондой жакшы түшүнгөн Азирети Омар айтат: үчөөбүз отурат элек. Абу Бакыр Сыдык менен Азирети Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөшөт, сүйлөгөн нерсесин уган, бирок экөөнүн сүйлөгөнүн түшүнбөйм дейт. Абу Бакыр Сыдык ошончолук сүйүүдө ошондой бир чекке жеткен, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен эмне болуп калган? Бир болуп калган. Бул маият деп коет. Бир термин бар ислам шариатында, маият деп коет. Биргеликте болуу. Сиңип кетүү. Сиңип кетүү. Ошондой сиңип кеткен. Бир күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: мен дейт исламга кызмат кылгандардын акысын баардыгын берген, Абу Бакыр Сыдык, Абу Бакырдын акысын берген жокмун дегенде, Абу Бакыр Сыдык ыйлап келет: Я Расулалла, мен эмне сенден өзгөмүнбү депчи? Мен сенден бөлөкмүн деп, эмнеге мындай деп атасың депчи? Айтылбай турган нерсе, бирок мисал катары айтыш керек. Ошондой бир чекке жеткен Абу Бакыр Сыдыктын сүйүүсү ажетканага барганда ошол жерде муктачтыгын эмете албай кайра чыгып ыйлап келчү Пайгамбар: Я Расулалла, сен менин жанымдан кетпей жатасың. Дайыма менин жанымдасың деп ошончолук уялып атам. Уялуу сезими дайыма өзүнүн алдында. Бул деген эмнеге алып келет? Өзү акыйкатта биз ихсан даражасында ибадат кылыш керекпиз да, туурабы? Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылыш керекпиз. Бул ихсан даражасы дайым Алла Таала мени көрүп турат деген эмне? Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга башталат биринчи. Өзүнүн силсиласы бар, чынжырып ал бул нерсени. Акырын Алла Таалага өтөт булардын бардыгы. Себеби дегенде максат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүйүү эмес, максат Алла Тааланын сүйүү болуп атат биякта. Максат ошол жерде жатат. Ошол себептен Абу Бакыр Сыдык радиаллаху анху ошондой бир даражага жеткен. Чоң бир даражага жеткен дагы маият сиңүү процессин жашагандагы бул нерсени кайсы жерде көрүп атабыз? Баягы хижратта көрүп атабыз. Караңыздар. Маанилүү бир маселе бул. Хижрат кылып атканда Абу Бакыр Сыдык ошончолук коркуу сезиминде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир алдына чуркайт дагы, анан бир аркасына чуркайт. Эмне болуп атасың дегенде, сенин алдыңа чуркаганда, Я Расулалла, аркадан келип калат деп коркуу сезими пайда болуп атат, аркаңа чуркайм дейт. Ок тийсе мага тийсин деп.
Аркага болгондо кайра алдыңа чуркап атам, я Расулалла. Эгерде алдыңа чыгып калса ок тийсе мага тийсин деп. Баягы сабыр үңкүрүгө жеткенде, я Расулалла, сиз туруп туруңуз, мен кирейин деп, кирет дагы бүттөсүн тазалап туруп, чапанын жыртат дагы, тешиктен баардыгын жамап деметет дагы, бир тешик калып калат. Ошол тешик кызыл кашыгы менен жаап коет ошол тешикти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, я Расулалла, кир деп айтат. Кир дегенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кирет дагы, ошол жерде 3 күн 3 түн болушат да. 3 күн 3 түн болушат. Мушриктер жакындайт. Ошончолук жакындаган дейт. Мушриктер ошончолук жакындаган. Андан мурун бир нерсе дагы окуяны айтайын. Абу Бакыр Сыдык радыйаллаху анху баягы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чарчап туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакыр Сыдыктын тезесине жатат дагы, бир аз эс алайын деп уктап калат. Ошол малда бул сахих риваяттар. Ошол малда баягы жылан келип туруп, Абу Бакыр чаян болот, чаян. Риваяттарда жылан деп келет дагы. Чаян чагат дагы, чагып уусун төгөт. Эмесине, денесине. Чагат. Чакканда Абу Бакыр Сыдык радыйаллаху анху кыймылдабайт. Көзүнөн. Бирок ошондой ооруйт. Ошондой ооругандан кийин Абу Бакыр Сыдыктын баягы көз жашына ээ боло албай, көз жашы төгүп туруп, бир тамчы пайгамбар саллаллаху бетине түшөт. Түшкөндө пайгамбар саллаллаху ойгонот ошондо. Эмне болду дегенде, эч нерсе болбоду, я Расулаллах дейт да. Айт эмне болду дегенде, мындай болду дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алат дагы шилекей менен баягы эмесин чагылган жерде эмне кылат, сүрүп коет. Абу Бакыр Сыдык айтат, эч нерсе болбогондой эле болду. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иртихал кылгандан кийин, наркы дүйнөгө көчкөндөн кийин, биздин өзү эмебизде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адеп боюнча өлдү деп айткан туура эмес шариатта. Дүйнө алмаштыргандан кийин баягы Абу Бакыр Сыдыктын өлүм себеби дагы кайра ошол окуя болуп эсептелет да. Ошол уулун кесепет. Анан карасаңыздар, баягы мушриктер келгенде Абу Бакыр Сыдык айтат, ийилсе бизди көрүшөт дейт да. Ошондой үңкүргө барганда, ажыга барып көрдүңүз да, ошондой бир эмеде барып издеген учурда ошондой жакындашат дагы, ошондо Абу Бакыр Сыдык тынчсызданат. Я Расулалла, мен өзүм үчүн корккон жокмун, сен үчүн коркуп атам дейт да. Мен бир эле бир инсанмын, мен жок болду. Бирок сен жок болсоң дейт, үммөт жок болот дейт да. Энди ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла тахзан, инналлаха маана." Коркпо, Алла Таала биз менен. Маана деген сөздүн мааниси биякта. Себеби маият маселеси, биргеликтелик бар биякта. Маана биз менен кошо. Алла Таала биз менен кошо деп атат. Абу Бакыр Сыдык айтып атат, эгерде ийилсе эле бизди көрөт дейт. Ошондо гана пайгамбар айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, коркпо, Алла Таала биз менен дейт. Эмнеге? Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерде бул нерсени айтып атат? Себеп пайгамбар Аллахтын маиятында болгон деп айтышат алымдар. Алла Таала менен бирге болгон дейт. Алла Таала менен бирге болгон эмне деген сөз? Куранда аят бар. Ла тудрикухул абсару ва хува юдрикул абсар. Ва хува латифул хабир. Ла тудрикухул абсар. Көздөр Алла Таалага жете албайт, Алла Тааланы көрө албайт. Ва хува Алла Таала көздү көрөт, көзгө жетет. Көздүн карегине жетет Алла субханаху ва таала. Эмне деген сөз? Пайгамбар Алла менен бирге болгондугу үчүн Алланы кандай көрө албаган болсо, тигилер ийилсе дагы пайгамбарды көрө албайт. Абу Бакыр Сыдыкты болсо, Алланын биргеликте болгон, Алла менен бирге болгон пайгамбар менен бирге болгондугу үчүн кандай Алланы көрө албаган, бир көз пайгамбарды көрө албаган болсо, ошондой эле пайгамбарды сүйгөн, пайгамбар менен бир болгон, сиңип калган бирөөн дагы көрө албайт. Мухаббаттын өзү ошол жерде жатат дейт да. Абу Бакыр Сыдыкты эмес ошол жерде көрөбүз биз. Ошол себептен сүйүүнү кимде көрүш керекпиз? Эң биринчи иретте сахабаларда көрүш керекпиз. Аллах субханаху таала иншалла бизге сахабалардын сүйүүсүн насип кылсын десек, дуабыз ошол сүйүүдөн кылбында 1% жашаткан болсун иншалла. Ассаламу алейкум, кайрадан урматтуу теле көрүүчүлөр, биз пайгамбарыбызды сүйүү боюнча, сүйүүдөрдүн белгилери, кантип сүйөбүз, кантип туура сүйөбүз боюнча сөз кылып атабыз. Ошол пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнө жеттик. Пайгамбарыбызды таанууда кулк мүнөзүнө көңүл буруш керек. Ошол боюнча азыр агайлар, ажылар менен буюрса сөз кылабыз. Анда мыкты ажы ушул
кулк мүнөз чындыгында кулк мүнөздү мындай адамда орнотуу кыйын да чындыгында. Биз деле баягы ата энелерибиз аракет кылган, ушул жакшы бол, сабырдуу бол, ыймандуу бол деп айтып келишет, бирок аны кандай экенин кээ бирлер көрсөтө алат экен, кээ бирлер көрсөтө албайт экен. Ошону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп китептерге ошол кийинки жора жолдоштору жазып калтырып кеткен экен да. Ошол пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн таанууда эмнеге көңүл бурабыз? Кайсы кулк мүнөзүнөн баштайбыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзү бул ислам кулк мүнөзү. Бул ислам образы. Мындан мурда мен бир нерсени мындай айтайын. Пайгамбарыбыздын сүйүүнүн дагы бир формуласы. Пайгамбарыбызды сүйүүгө адамда муктаждык пайда болуш керек. Ал муктаждык кайдан пайда болот? Адам затын Аллах субхану ва таала жетектелүүгө муктаж кылып жараткан. Адам баласы жетекчиге муктаж. Жетекчиси болбосо адам дабдырап калат. Жахилият болсун, динде болсун, жетекчи болуш керек адамда. Адам жетекчилик менен жашаган макулук. Жана бул жетекчилик, эгер интеллектуалдык жетекчилик болсо, адамды өнүктүрөт. Эгер караңгы же жапайы жетекчилик болсо, аны кайра жапайы же караңгы кылып, устаз айткандай деградацияга алып барат. Интеллектуалдык жетекчилик бир гана пайгамбарларда болот экен да. Бир гана пайгамбарларда интеллектуалдык жетекчилик болот экен. Эмнеге? Алар адамды жараткан жаратуучудан алып түшөт экен жетекчиликти. Аллах субхану ва тааланын маалыматына муктаж экен адам. Эми адам ошол пайгамбарды сүйбөсө, ал жетекчилик ачылбайт экен адамга. Демек адам пайгамбарды ошол өзүнүн доорунун пайгамбарын, биздин мисалда акыркы пайгамбарды биз сүйүүгө муктажбыз. Эмнеге? Аллах субхану ва тааланын берген маалыматын түшүнүү үчүн. Аны толук өзүбүзгө агай айткандай сиңирүү үчүн биз аны сүйүүгө муктажбыз. Бизде сүйүү пайда болбосо пайда кылышыбыз керек. Сүйүү кайсы жүрөктө пайда болбойт десе, текебер жүрөктө сүйүү пайда болбойт. Оорукчан жүрөктө, текеберлик бул оору, кесел, ошол жүрөктө сүйүү пайда болбойт пайгамбарга. Демек биринчи өзүбүздөгү текеберликти. Ал ким болуптур? Бул ошол пайгамбарыбыздын доорунда да бар кесел. Кыяматка чейин ар бир адамда боло турган кесел. Ошол кезде дагы ушул өзүнүн жүрөгүндөгү кеселди сындыргандар, ушул ооруну жок кылгандар пайгамбарыбызды сүйгөнү жетишти. Жана Аллах субхану ва тааланын дини менен өздөрү шарапат ашырды жашоосунда, эки дүйнөсүндө. Азыр да ошондой жүрөгүндөгү ушул ооруну айыктырса, жок кылса, ушу мерездикти жок кылса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сүйө алат, демек Аллахтын кайрылуусун түшүнө алат. Анын эрежеси менен шарапат таба алат. Эгер жүрөгүндөгүнү чыгарбаса, ал 1000 жолу сүйлөсүн пайгамбарыбыз жөнүндө, 1000 деген китептерди жазсын, анда сүйүү пайда болбойт. Анын сүйүүсү пайда болбойт. Демек, мунун натыйжасы эмне десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кулк мүнөзү менен мүнөздөнө албайт. Жүрөгүндө оорусу бар, мерездиги бар, жүрөккө пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү отурбайт. Бул ушундай бир акыйкат нерсе. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын изилдөөдө анын кулк мүнөзүн алуу, Аллах субхану ва тааланын өкүмү менен жашоо муктаждыгы келип чыкса, биринчи адам ал отура турган идишти тазалаш керек жүрөгүн. Өзүндө ошол өзүнүн нафсисин ынандырыш керек. Биз муктажбыз пайгамбардын мүнөзүнө. Биз муктажбыз, нафсим. Кел ушул нерсеге баш ийели, биз ушуну тана алайлы. Деп сүңгүп кирсе, анан бул кулк мүнөз пайда болот. Отурат. Азыр ойчулдар көп болду да. Ол интернет менен пайда болгондон бери адамдар өзүнчө ойчул болушу, мындай бир жерден китептерди окуп, электрондук болсо дагы анан кийин ошо баракчаларга бир ойлорун жазып, анан мындай бир даанышман сыяктуу болуп, элдерди мындай бир жакшылыкка чакырган болгон нерселерди байкайбыз да. Бирок алар кайдан алды бул акты? Ошондой болуш керектигин, же болбосо мен ошондой кулк мүнөздү таңылап атканда, ал кимдин кулк мүнөзү? Пайгамбарлардыкыбы, же жөнөкөй эле адамдардыкыбы, же математик, же философтукубу? Ушул нерсеге көңүл буруш керек экен деп Мыктып ажынын сөзүнөн ошону баамдап атам да. Анан пайгамбарыбыздын кулк мүнөздөрү эми бул толук. Бардыгын айтып бүтө албайбыз бул түндө. Эми Фаркажат, сизге суроо, бир 2-3 мисал
пайгамбарыбыздын кайсы кулук мүнөзүн мындай ичиндеги бир категорияга бөлөбүзбү, кайсынысын көбүрөөк аракет кылабыз, анан калгандары илешип жанагындай ээрчип кете турган кулук мүнөздөрүн баяндап берсеңиз. Аллах субханала тағала Құр'анда аятта айтады: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Тура пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзү. Ахлакул Мухаммадия деп аталат. Өзү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келген учурда ошол араптардын социалдык, мадани, башка сатысын баардыгы маалым. Кандай болгон? Мыкачы бир коом болгон. Кичинекей кыздарды балагатка жетелек наристе кыздарды эмне кылышчу? Тирүү көмүшчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эң башкы кулк мүнөзү, эң башкы бизде ар бирөөбүздө боло турган бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жүрөктөгү мээримдүүлүк. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир гана бизге эмес, бүткүл инсаниятка, жин ааламы. Себеби Кур'ан-ы Керимде аятта: "Вама арсалнака илля рахматан лил аламин." Ey Muhammed, biz seni alamlarga deydi. Bir alam emez, bir gana insanlarga emez, alamlarga rahmat, merimdülük katarı jönöttük deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Oşon için bu ayattın tafsirinde alimler aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kulk münözü merimdülük emez, özü merimdülük deydi. Kevnuhu rahmeten deydi. Kevnuhu rahmet. Peygamberin özünün bolusu Turpatı. Bar bolusu. Zatı özü emne bir merim deydi. Momunlarga bir merim deydi. Kafirlarga bir merim deydi. Münafıklarga bir merim deydi. Hayvanatlarga bir merim deydi. Bardığına merim deydi. Merim degen söz emne? Merim degen söz bir sözünü ayta turgan bolsak, eç kaçan, eç kimge ziyan berbegen degen söz. Ziyan alıp gelmeydi. Oşondoy bir kulk münöz eç kimde kapa kılbaydı, eç kimden kapa bolbaydı. Oşondoy bir kulk münözge bolуш керек. Бул башка эң чоң мүнөздөрдөн бирөөсү болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Себеп дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын турушу, келбети, өзү бар о заты эч кимге зыян алып келген эмес. Пайгамбар алейхиссалату толуктоо. Мен сирадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир 5-6 өзгөчөлүгүн таптым. Вот азыр сенин сурооңдо затында вот устаз экөөнү айтты да, меримдүүлүгү, анан көтөрүмдүүлүгү. Капа болбойт, капа да кылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аманаткөй болгон. Орусча надежный. Абсолютно ишенсең боло берет. Ал киши сени орусча айтайын, не подведет. Бул исламга чейин эле болгон. Бунун өзү кулку затында ушул аманаткөй. Буна бир мисал, ошол кезде ушул капырлар, мушриктер өздөрү эзүү көрсөтүп атып, өзүнүн байлыгын пайгамбарыбызга сактатат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Ясрибке көчүп келгенден кийин Алини таштап келди. Муну аларды ээсине тапшырып анан артынан келди. Ал акчаларды же каражаттарды бул мыйзам ченемдүү, жөнөкөй адам аны Алып койсо. Экспроприация кылып коет жерде. Компенсация кылып. Абсолюттук мүнөздө, адам табиятына ылайык абсолюттук мүнөздө аманаткөй. Капырлар өздөрү ишин алган. Бул бир сыпаты. Кийин чынчыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тамашаласа да калп айткан эмес. Бизде тамашада анекдот айтуу же бир афсана айтуу бул адат да, эми анекдот деген сөздүн өзү кечирет. Тамаша деген сөздүн өзү кечирет, биз көнүп калганбыз. Калп айтпайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам калп айтпайт. Тамашада да калп айтпайт. Бул анан табии жупунулугу. Скромность. Жөнөкөйлүк, Жупуну. Жупунулуктун кооздугу. Бизде тилекке каршы ушундай адамдар жолугат, кийими өзүнөн кымбат. Өзүнөн кымбат кийимдерди кийет. Затынан кымбат кийимдерди кийинет. Өзү жөнөкөй пенде экендигин унутат.
даражасын аябай бийик көтөрүп алган жок. Жупун пайгамбар Аллах субхану ва таала ааламдарга рахмат кылып жөнөткөн. Жупунун үйүндө жатса бетине баягы курма салынган бөйрөнүн эмеси изи өтүп кетти бетине. Хазрет Умар көрүп ыйлап жатат. Ушунчалык жөнөкөй. Анан ак санатай дейт. Адамдарга жамандык каалабайт. Адамдарга жамандык каалабайт. Затын да ушундай, бирөөгө жамандык каалабайт. Дагы бир мүнөзү, негизги мүнөздөрү жумшак. Алла субхану ва таала айтат, сен жумшак болбогонуңда алдыңда эч ким калбайт деп. Бүгүн бизде давачылардын көбүндө ушул проблема да. Эмне үчүн жанында болушкан адам жок десе, көңүлүн калтырып койгон көбүнүн. Мисалы. Бул бирөөгө туура эмес жооп берип койду, же болбосо бирөөгө бир маани бербей койду, бирөө менен жакшы саламдашпай койду. Бардыгы ал адамга кандайдыр деңгээлде таарынычы бар да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таарынган адам болгон эмес да. Ал жумшак, бардыгына жумшак мүнөздө. Жумшактык өзгөчө. Бирок бул бир нерсени биз ажыратып алыш керек биз. Ал кишини дайым кечире берген, деп жылмаап жүргөн бир чалды элестетпешибиз керек. Ооба. Жок, локта болгон эмес. Кадимки эркек лидер, бирок мүнөзү ушундай болгон. Жумшак, бирок лидер. Бирок лидер. Мына ушул касиеттерден адамдар аны ээрчиген. Ушул касиеттерден улам адамдар аны ээрчиген. Бул ээрчисе болот. Бул калп айтпайт. Бул ишеничтүү. Бул сатып кетпейт. Бул жумшак, көңүлүңдү оорутпайт. Мына ошол сыпаттардан аны ээрчиген. Өзгөчө бүгүн жана бизде чет жагынан лидерлик мектептерди үйрөткөн тренерлер келет да. Келип атышат. Алар эми практикадан алып, кадимки бизнес практикадан же менеджменттен алып 8 саат, 400-500 долларга лекция окуп кетип атпайбы? Биздин колтугубузда турган китепте ушулар турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүнөзү ушул. Аманаткөйлүк. Жана өтө сонун көрсөтүп берди. Кыянатчынын портретин айтып берди. 200-дүүлүккө апарып койду ошону. Мунун адам өзүнөн чыгарат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аманаткөйлүгү келет ага. Душманга да кыянаттык кылбо. Айттыңбы? Кыл ошону. Айтардан мурда ойлон, айттыңбы кыл. Бүгүнкү күндө тилекке каршы бизди кууратып аткан нерсе биздин кыянатчылыгыбыз. Жөнөкөйдөн баштап, вада кылат, келбейт. Телефон кылсаң, телефонун өчүрүп коет да. Ошол жерге дагы биз чакырып алып келе албайбыз. Келем дейт, келбей коет. Бирисин алса бербейт. Жок кылып бузуп анан сындырып берет. Мен диндин аманатын айткан жокмун. Биз азыр динге чоң кыянаттык менен отурабыз. Бул жөнөкөй баягы күнүмдүк жашоодо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөйдөн баштап глобалдык масштабка чейин бирдей аманат. Муктабай бизге суроо келиптир, сизге суроо келиптир. Муктабек байкем пайгамбарыбыздын биз билбеген же бизге маалымдалбаган тараптары барбы? Сиз изилдеп көрдүңүз да, деп баягы китебиңизге жаздыңызбы? Пайгамбарыбыздын биз билбеген жагы деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянында али бизге маалымат жетелек тараптары барбын. Ооба. Эми аны өзүнчө бир көрсөтүүлөрдү, өзүнчө бир сабактарды айткан жок. Аны бар. Бизге буга чейин биз динге эми жаңы үйрөнүп аткан эл болгон үчүн сыйроонун көп жагы ачыла элек. Биз сыйроонун көп сүңгүп да кире элекпиз. Ошондон эми барган сайын иншаллах бул нерселерди да аракет кылабыз го. Бар албетте. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түшүнбөйбүз эле. Түшүнө элекпиз. Бул кечиримдүү эле жагдай. 70 жыл Союздун эзисинде турдук. Андан кийинки мына перестройка башталды. Андан кийин өзүбүздүн турмушубуздагы ордубузду тапканга чейин жана бизден бир устаз айтты эле, биз али памперстебиз депчи. Ал убакта кайдагы сыйроо. Эми кызыгуулар пайда болуп, иншаллах эми мындай жагдайлар ачыла баштайт деп ойлойм. Фархат ажы, биз баягы биринчи СМС берген бир туугандарга четинен жооп берип келатабыз. Ошол пайгамбарды сүйүш үчүн бул нерсени жасаш керек. Кулк мүнөзүндө дагы сөз кылдык, ушул адамдар мээримдүүрөөк болсо пайгамбардай, ошол Муктаж айткандай динде дагы жөнөкөй адамдар мамиленин ортосунда дагы аманөткөй болсо, убагында келем деп келсе, бир нерсени алып келип берем десе алып келип берсе убагында деген маселелер да. Мындан башка дагы пайгамбарыбыздын дагы эмнеси үчүн да сүйүшүш керек? Бул бир гана кулк мүнөздүү эле бизге чыштап кеттиби?
же мындан башка максат барбы? Пайгамбар сүйүүдө биз башка максат коебузбу дагы? Андан бийигирээк бир максаттар. Биз теманын башында айтканбыз. Маселенин бардыгы Кур'ан-ы Каримдеги Али Имран сүрөсүнүн 31-аятында. Алланы сүйүү. Маселе ошол. Маселе ошол. Биз bir kul Allah Taala'nın bir kulu katarı Allah Taala bizde emni sebepten bizi yarattı. O Zariyat suresinde ayet var. Açık, aykın ayetlerden birisi. Cinleri menen, insanları men maga ibadat kılıular üçün dep kotorobuz, biroq tуура эмес которобун. Kulçuluk kılsın dep yarattım deydi Allah subhanahu wa taala. Sebebi ошол аяттын эмесинде. Бирок Ибн Аббас радıyallahu anh'ın bir tafsirinde ошол жерде liyarifun деп келет да. Liyarifun. Tanış üçün. Tanış üçün. Meni İbn Abbas sahaba Пайгамбар салсам дуасын алган tercümanul Kur'an деген лакапка ээ болгон чоң муфассирлерден бирөөсү болуп эсептелет. Эң жакшы аяттарды түшүнгөн Ибн Аббас болгон. Себеби 12 жашында Наср сүрөсү түшкөндө пайгамбарга аз убакыт калды деп айткан Ибн Аббас. Эч ким түшүнгөн эмес, 12 жашта, 13 жашта болгон Ибн Аббас ошол жерде түшүнөт да. Бул аяттын мааниси бул деп. Эмне дейт? Тааныш үчүн дейт. Кантип тааныйсың Алла Тааланы? Туура. Кантип тааныйсың Алла Тааланы? Алла Тааланы кантип тааныйсың? Алла Таала мен мүмкүн туура эмес айтып алам бул жерде, бирок бул терең маңыз ошол. Алла Таала туура өз жөнүндө Кур'анда аяттарда айтат, мен кечирүүндөмүн, мен тигиндей мындай. Бирок адам баласы моделге муктаж, туура эмеспи? Ооба. Өзүнүн моделин берди бизге. Ал ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өзүнүн моделин таанып билүү үчүн, ошону таанып туруп биз Muhammed'ti sallallahu aleyhi ve sellem tanıp, жақшы жашоосун изилдеп, өзүбүздүн жашообузга сиңирип, кулк мүнөзгө сиңирип, жүрөгүбүзгө сиңирип, акылга сиңиргенден кийин Кудайым сен ошондой экенсиң деген тыянакка чыгабыз. Маселе ошол. Сонун айтылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгон сүйүү, динге болгон сүйүү, Аллахка болгон сүйүү. Бул эми устаздын сөзүнөн баягы Аллахты пайгамбарыбыз деп көрүү эмес да. Жок. Аны айтылып аткан жок. Аллахтын идеясы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип атат. Ошону айтып атат устаз. Тааныш үчүн деген логикада өтө сонун берилиптир. Аллахны таанаса кантип ибадат кылат? Маселе ошол. Кантип кулдук кылат? Сен кимге ибадат кылып атасың? Кимге кантип? Субханалла. Сонун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйүү азыр мусулмандар мындай муктаж айткандай жаш. Мындай исламда, мусулманчылыкта мындай бир жаш баладай келатабыз да. Ушул памперс дейбиз азыр. Памперс мындай бир устаз бияка жете элесе ошол жака басабыз. Бул устаз буну айт деп мындай кыл десе ошону жазап атабыз. Мындай устаздар, алымдарыбыз бар, Алла ыраазы болсун. Бирок жөнөкөй адамга, мисалы азыр мында социалдык тармактарда пайгамбарыбыз эмес, Алла Тааланы да туруш тааныбаган адамдар чыгып алып, өзүнчө бир дин таануучулар болушат да. Эми бир жөнөкөй адам келип, пайгамбарды эмне үчүн сүйөм ал бизге эмне кылып берди? Бирөөлөр айтат, бирөөлөр мисалы стол мемерек жасагандар бизге эмерек жасап берди. Бирөө айтат, бизге бирөө китеп чыгарып берди. Бирөө айтат, тегил мени айыктырып койду деши мүмкүн да. Эми пайгамбарыбыз мага эмне кылды? Мен аны эмне үчүн сүйүшүм керек деп жөнөкөй эле мындай бир түшүнбөгөн адам келсе кантип түшүндүрөт элек? Чоң көп нерселерди айттык. Бирок жөнөкөй адам келип туруп, эмне үчүн сүйөм? Мындай 1-2-3 деп айтып бергилечи десе. Ажиге бул жерде адам баласын биринчи ошого келген бир инсан. Ооба. Бул инсанды таанып ошого жараша жооп берилет бул нерсе. Динден такыр кабары болбогон, динден баштан эле динди четкен каккан бир инсанга эмне үчүн пайгамбар сүйөбүз дегенге жооп берүүгө кажетибиз жок. Бул башынан. Эгер ушундай адам. Себеби бул кандай десек, сугубо религиозный вопрос да. Бул жогорку деңгээлдеги. Эгерде келип туруп жөнөкөй бир мусулман, жөнөкөй, эч кабары жок. Бирок жөн эле келип туруп билет, мен мусулманмын. Мен пайгамбарды сүйүш керекмин.
эмне себептен мен пайгамбарды сүйүш керек экенмин? Эгерде ошондой бир суроо бере турган болсо, биз башына жообун беребиз. Себеби сенин мусулманчылыгың, сенин мусулман болуң ошол киши аркылуу келатат. Мен болсом ошондой бир жооп берет элем. Ооба. Себеби аяттарды берсең түшүнбөйт, хадисти берсең түшүнбөйт. Сен мусулмансың, мусулманбы? Сен мусулманчылык кайдан келди, билесиңби? Ошол кишиден келди. Allah razı olsun. Кайрадан эфирибизди улантсак, бизде ушул буга чейин СМС келген эле. Пайгамбарыбыз ушул о дүйнөгө узаарда үммөтүм деп айткан сөздү ушу СМС аркылуу келген экен бир тууганыбыздан. Ошого Фаркат ажыдан сурасак, ошо акыркы сөзү ушундай болгонбу? Эмне үчүн андай болгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы сөзү үммөтүм деген сөз болгон эмес. Эмесе риваяттарда келет, Аллахумма рафиқал а'ла деген сөз болгон. Бул эмне деген сөз? Улуу досума. Бул вакыт келди, мен кетип баратам улуу досума дегенде, бул жерде баягы Жабраил алейхиссалам келип уруксат алат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Я Расулуллах дейт. Эшиктин алдында Микаил турат. Азраил турат, кечиресиңер. Уруксат. Эгерде уруксат берсеңиз, кирсин дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма рафиқал а'ла дегенде ошондо кирет. Вакыт келди, мен кетип атам улуу досума деген маанисинде. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан мурун дагы үммөтүм деп көп айткан. Акыркы сөзү мурунку сөздөр дайыма кайтып. Бир нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мубарак оозунда, тилинде кайталанган болсо, ошонун мааниси терең деген сөз да. Эмнеге үммөтүм деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Худ сүрөсү бар. Худ сүрөсүндө аят карим бар. Фастақим кама умирта. Сага кандай буйрук берилген болсо, ошондой бол деген аят карима. Бул аят түшкөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Шайябатни Худ. Худ сүрөсү менин чачымды агартты деп айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул аяттын чечмелесинде алындыр айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала келген буйруктар так аткарды. Эмне себептен мени чачым агарды деп айтат пайгамбар дегенде, үммөтү үчүн коркондугу үчүн. Бул аятка үммөт так амал кыла албайт. Алла Таала буйрук бергендей булар жашай албайт. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүн гамын жеп чачы агарган болуп эсептелет. Ошол маанайда үммөтүм деп айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Чындыгында биз аз көрүп атабыз, ушул 14 кылымдан бери ар кандай доорлор өткөн, ислам халифаты болгон, андан кийин башка доорлор да болгон. Канча миллиарддаган адамдар өткөн болсо, ар бири өзүнчө бир ушул Алла Тааланын буйругун өз деңгээлинде аткарат. Чындыгында бирөөлөр сиз айткандай пайгамбарыбызды туурап Абу Бакыр, Умар сыяктуу сахабалар ушул аракет кылат, ушул чектен чыкпайын деп. Бирок көбүнчөсү баягы шайтан бар, напси бар дегендей, ошолор кээде биз өзүбүз дагы мындай бир күнөө иштерди, майда иштер болсо деле күнөө болуп эсептелет. Чындыгында өтө туруштук берүү кыйын экен да. Ажыке, буга кандай оюңузду айтасыз? Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир окуясын айтып берейин. Менимче бүгүнкү биздин даават мейкиндигиндеги бизге жетишпей аткан мына ушул мүнөз болсо керек деп ойлойм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Ясрибке көчүп келгенден кийин Ясрибте жөөттөрдүн Байтул Мидрас деген бүгүнкү тил менен айтканда илимдер академиясы болгон. Себеби өзү Ясриб өзү диний борбор эсептелген. Хайбардан кийин келе диний борбор Ясриб. Ушул Байтул Мидрастын эң чоңу Абдуллах ибн Сурия деген араб болгон. Ал кезде жөөт болгон. Жөөттөр кийген кийими, аталышы, салты бүт арабтар менен сиңишип кеткен. Бирок дининде гана өзүндө уникалдуулук калган да. Ошо Абдуллах ибн Сурия өзү эскерип атат. Мен дейт, китептерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлык белгилеринин баарын таптым дейт. Эки белгиси калды дейт. Ошону издеп чыктым дейт. Эгер ошо эки белги табылса, динди кабыл алам деп ниет кылдым деп чыктым дейт. Чыгып артынан көпкө жүрдүм дейт. Бир кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабалар менен бараткан кезде мен артында кетип атат элем дейт. Алдынан бир уруудан мусулмандар келди да, Аллахтын элчиси, биздин урууга аябай катуу күн түшүп атат, ачарчылык.
Эгер биз аларга жардам берсек азыр, алар динди кабыл кылышат эле деп айтты. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каяктан биз каражат табабыз деп ойлонуп калды эле. Мен рас алдынан чыктым да, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сага акча керек болсо мен карыз бере алам деп айттым дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен макул деди, экөөбүз карыздын шартын сүйлөштүк, кайтарылар күнүн сүйлөштүк, анан мен каражатымды бердим. Ал алдыра тиги сахабаларына берди, алар кетти. Белгиленген күндөн бир күн мурда мен анын артынан чыктым, издеп жүрүп бир жерде сахабалар менен турган жеринде бардым да, барып эле эй Мухаммад деп туруп муунттум деди. Ушундай жакасынан алдым. Сен ата бабаң менен жалганчысың дедим. Сен өмүрү алган кыянат өз убагында берген элден эмессиң. Сен элдердин, урулардын эң начарысың дедим дейт. Ушундай жакасынан кармап. Карызды сен эмне кайтарбай атасың? Карыздын убактында дагы бир күн бар эле дейт. Ушундай карасам дейт, Умар жана чимирилип кетти дейт да. Умар өзүн кармай албай, анын мээсине батпай калды менин кылыгым дейт. Умар өзүн таппай калды дейт баягы жерде. Ушундай бир кезде Аллахтын элчиси уруксат бер, мен мунун башын алам деген сөзү бар да Умардын. Ушуга дагы эмоциясы жетпей калды айтканга, ушу мени жеп ийчүдөй болду, мен аябай коркуп кеттим. Өмүрүмдө андай корккон эмесмин деди. Мени көргөн адамдар билбейм менин кандай акыбалда экенимди айтып берет, бирок мен аябай корктум деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен колума акырын түшүрүп, Умар деди дейт. Сен туура эмес кылдың деп айтты деди Умарга. Билесиңби эмне кылышың керек деди. Сен мага айтышың керек болчу дейт. Аллахтын элчиси мунун карызын берип кой деп. Буга айтышың керек болчу, Абдуллах, сен карызыңды жакшы мүнөздө доола деп насихат кылышың керек болчу. Умар, сен туура эмес кылдың буга деди. Анан мен баары бир Умардын абалынан качтым деди. Мен качтым баары бир. Нарып баскандан кийин кайра келип башымды алып салбасын деп качтым. Үйдө отурсам, Умар келди дейт. Көрсө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Умарды чакырып, Умар, сен Абдуллах ибн Сурияны аябай коркутуп салдың. Барандан кабар ал дагы, ага 20 саа курма алып барып бер деп айтты деди. Саа деген эми арабтар өлчөм көлөм менен болот аларда. Мут деп, муну жана чаңгелди айтат, анан ушу бир саа менимче 4 чаңгел курма, 20 саасы бир 70 килограммдай болот. Курма. Умар ошо бир калтада курма, бир себетте курма көтөрүп келди, анан мени чакырды дейт. Мен чыктым. Аллахтын элчиси сага мына курманы берип жиберди деп айтты дейт. Анан мен, Умар, сен мени таныдыңбы дедим дейт. Жок дейт. Мен Абдуллах ибн Суриямын деп айттым дейт. Умар таң калды. Сен айтылуу окумуштуу Абдуллах ибн Суриясыңбы деди дейт. Абдуллах, сен кандай беадеп адамсың? Сен билесиңби мунун пайгамбар экендигин? Сен кантип өзүңдү ушундай мамиле кылдың бул кишиге? Башка бирөө болсо таң калбайт элем. Сен кандай мындай адамсың дедим дейт. Кое тур Умар дедим. Мен Мухаммадтын саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгынын дээрлик бир белгилерин таптым, 2 белгисин издеп жүрдүм эле. Ошон үчүн артынан чыктым деп болгон окуяны айтып бердим дейт. Сени менен болгон окуяда пайгамбарлар караңгылыкка татыктуу жооп берет деген уктум деди. Жана мен аны Мухаммадтан көрдүм деди. Мен эң караңгылыкты көрсөттүм ошол жерде атайлап дейт. Жалганды көрсөттүм ошол жерде. Бирок ал мага өтө татыктуу жооп берди. Орча как подобает пророку жооп берди. Бирок сенден коркуп качып келдим. Үйгө отурсам сен артыман келдиң. Мунугу пайгамбардын менден акыркы белгиси болчу деди. Мына ошо курманы берип жибергени акыркы белгиси болчу деди. Умар, мени пайгамбарга алып бар, анткени ашхаду ала илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах деп келмени айтты деди. Бүгүнкү биздин коомдогу дин жеткирүүдө биздин коом моюнга алышыбыз керек, караңгылыгыбыз бар. Динди түшүнбөгөндөрдүн келип бизге сайлагандары бар, бизди кемсинткендери бар, бизге караңгылык мүнөздө мамиле кылгандар бар. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул мүнөзү менен дин жеткирүүгө өтсөк жакшыраак болор эле. Жумшактык менен, сабырдуулук менен, караңгылык менен жооп берүү эмес. Караңгылык бир окумушту айткандай бул оору да. Ооруга кантип мамиле кыласың? Ооруга мухаббат менен, жакшы көрүү менен мамиле кыласың. Караңгылык бир оору. Аны дарылаш үчүн ал оорукчанды жакшы көрүү керек.
Бүгүн алкашты да жакшы көрүшүбүз керек. Бүгүн фитначыны да жакшы көрүшүбүз керек. Эмнеге? Дарылаш үчүн. Бизге бир мүмкүнчүлүк, Бизге мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн бүгүн биз коомдо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен ушунусуна акыркы аябай таасирлендим, ушуну окуганда аябай таасирлендим. Жана башка ушу дин талаасында мээнет кылган бирадарларга да ушуну осуят кылар элем. Рахмат, Муктубай, сиз дагы ушул пайгамбардын өмүр баянын ушу 6 жылдан бери эмгек кылып китеп чыгардыңыз. Ошол китеп дагы биздин телекөрүүчүлөр, биздин мусулмандарга дагы пайдасы тийсин деген ниетте. Фаркат ажы, сизге 1 мүнөттүк эркин микрофон, ушул бүгүнкү теманы жыйынтап берсеңиз 1 мүнөттүн ичинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын эң сүйүктүү пенделеринен болгон. Адам алейхиссаламдын кечирүүсүнө себеп болгон дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон. Демек, Адам алейхиссаламдын кечирүүсүнө себеп болгон болсо, биздин дагы негизги максатыбыз эмне болуп атат? Бир мусулман катары негизги максатыбыз Алла Тааланын ыраазыгына жетиш. Алланын астына барганда Алла Таала бизден ыраазы болуп, бүтүн күнөөнү кечирүүсүн каалап атабыз, туура эмеспи? Ооба. Демек, бизге түзмө-түз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүбүз, аяттын айткандай эле, кайра кайталайбыз аятты, ошо менен жыйынтыктайлы иншалла. Айткын ey Мухаммад, эгерде чындыгында Алла Тааланы сүйгөн болсоңор, фаттабиуни, анда мени ээрчигиле, ошондо Алла Таала силерди сүйөт, жана силердин күнөөңөрдү, эмне баардык күнөөңөрдү кечирген болот. Ошо менен Фирдаус аала Алла Таала бүткүл мусулмандарга, момундарга иншалла насип кылган болсун. Фирдаус аалага эмне кылган болобуз, ээ болгон болобуз иншалла. Алла разы болсун. Ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйүү темасын Муктубай ажы жана Фаркат ажы жакшы ачып бердиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы пайда алдыңыздар деген чоң үмүттөбүз. Чындыгында пайгамбарыбызды ээрчүү менен аны сүйүп экенбиз. Ушуну жүрөгүбүзгө жакшы тамга катары басып алсак. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.